Билем, бул жашоо сен үчүн тозок айланды. Билем, бул жарыктык сен үчүн караңгыдай. Бул дүйнөдө жалгыз калып, сенин айланаңда эч ким карабагандай элестетесиң. Билем, сен кайгыга баттың, капаландың. Бул жашоодо өзүңдү жок деп элестеттиң. Билем, сен бир кырсыкка кабылдың. Билем, сен бир балаңдан айрылдың. Билем, сен бир жумуштан айрылдың. Билем, сен ата-энеңден айрылдың. Билем, сен ооруканадасың. Билем, сенин балдарың, сенин аялың ооруканада. Сен өзүңдү туңгуюкка салдың. Сен бул ааламда өзүңдү жоктой элестеттиң. Мына ушул кайгы кападан арылтуу үчүн мен сизге бир дары сөз айтам. Алгач бул сөздү укканда, бул сөздү дайым эле молдокелер, дамылалар, имамдар жана башка инсандар айтып эле жүрөт. Ошол эле сөз деп айтышыңыз мүмкүн. Бирок мына ушул видеону өткөрбөй, дагы да тереңирээк изилденип көрөлүчү ушул сөздү. Ал кайсыл сөз? Лааллаху хайр. Ар бир иште, ар бир кыйынчылыкта, ар бир кырсык балээлердин артында бир жакшылык бар. Ооба, ойлодуңуз. Мурунку эле айтылып жүрүнгөн сөздөр, мурунку эле ойлор деп ойлодуңуз. Бирок дагы да сизге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн бир мисал айтайынчы. Африканын бир аймагында бир падыша болот. Ал падышанын жанындагы досу жан жөөкөрү. Ал экөө кичине кезинен бери эле чогуу өскөн. Ал падыша эмне жакшы көрөт, эмне жаман көрөт, бүт баарын билген инсан. Ошол падышанын досу дайыма бир сөз айтып жүрөт экен. Жакшылык болсо дагы, жамандык болсо дагы бир эле сөз айтат. Лааллаху хайр. Ар бир иште, ар бир кыйынчылыктын артында бир жакшылык бар деп. Анан жанагы падыша экөө бир күн токойго барып аңчылык кылып келебиз дейт. Анан жанагы досу жанагы мылтыкка ок салып бергенде окту тетири салып коет. Аны өзү дагы билбей калат. Ошол бир коёнду мээлеп туруп атайын дегенде жанагы ок тетири салынып калган. Ошол мылтык өзү жарылып бир сөймөйүнөн айрылып калат. Анан жанагы падыша ачуусу келип досун урушат. Бул эмне кылганың? Десе жанагы досу мен айткан эле сөздү айтат. Лааллаху хайр. Ар бир иште жакшылык бар. Ар бир кыйынчылыкта, ар бир кырсыкта бир жакшылык бар деп айтат. Жанагы падыша аябай ачуусу келип, бул эмне кылганың? Бул эмне деген сөз? Мен бир сөймөйүмөн айрылып атсам, сен дагы эле бир жакшылык бар деп мурунку эле сөзүңдү кайталап атасың деп урушуп, аны зынданга салат. Кандай эле сиз мына ушул нерсе кайгы капан айтып туруп, артынан лааллаху хайр, ар бир иште жакшылык бар деген сөздү укканда ачууңуз келген сыяктуу. Арадан жылдар өтөт. Жанагы падыша дагы аңчылыкка чыгат. Африкада элдер менен аралашпаган бир чөлкөмгө кирип кетишет. Ошол токойдо жырткыч сыяктуу тагыраагы адам жей турган инсандар жашайт. Кийин ошол падышаны жан жөөкөрлөр менен тутуп алышат дагы, аны баарын жемей болушат. Анан жанагы коллорун байлап, жанагы билесиздер, бир жерге асып, астына отту жагып, отундарды коюп, эми эле отту күйгүзөйүн десе, жанагы падышанын бир бармагы, бир сөймөйү жок. Анан ошол адам жегич инсандардын ишениминде ар бир
мүчөсү бар инсандарды жеш керек эле. Эгерде бир эле манжасы же болбосо бир эле колу же болбосо бир буту жок инсандарды жесе, алардын ишениминде табият аларды уруп кетет, же болбосо аларга жаман бале берет деген ишеними, акыйдасы бар эле. Анан ошол ишенимге таянышып, жанагы падышаны кое беришет. Эми муну жесек бизге болбойт деген сыяктуу кылып, анан жан жөөкөлөрүн жейт. Анан жолдо баратып, жанагы досунун сөзүн эстейт. Лааллаху хайр. Ар бир кыйынчылыкта жакшылык бар деген сөздү эстейт. Анан өкүнөт, жанагы досуна катуу айткан, сындап айткан, урушуп айткан, зынданга салган. Анан барып досуна айтат: досум, мени кечир. Мен туура эмес кылыпмын. Сенин ар бир кыйынчылыктын артында бир жеңилдик бар деген сөзүңдү түпкү маанисине эми келдим деп ойлойт. Анан жанагы дос айтат: падышам, бул эч нерсе эмес. Ар бир иште, ар бир кыйынчылыктын артында бир жакшылык бар деп, лааллаху хайр деп дагы айтат. Жанагы падыша ачуусун карман албай: сен зынданда 1 жыл, 2 жыл жаттың, дагы деле ушул сөздү айтып атасың деп дагы ачуусу келип, ага ачуусун билдирет. Анан дос айтат: эгерде сен мени зынданга салбаганда, ошол зынданга камабаганыңда, мен сенин жаныңда болмокмун. Мен сенин жаныңда болсом, эмне болмок? Жанагы адам жегич жырткычтардын колуна түшүп, азыр мен жок элем. Сен кутулуп чыгат элең, бирок жанагы жан жөөкөлөрүңө кошуп, мени дагы жеп коет болчу деп айтат. Көрдүңүздөрбү? Ар бир кыйынчылыктын артында сөзсүз түрдө бир жакшылык бар. Сиз бүгүн кыйналып атасыз билем. Бүгүн сиздин башыңызда оор мүшкүл иштер бар. Кайгы капа бар. Бул иштер дагы өтүп кетет. Мына бүгүн кайгырып жаткан учуруңуз эртең 1 жылдан кийин чоң бир кубанычка айланат. Анткени 1 жыл алдын мына ушул үчүн мен кайгырып жүргөн экен элем. Бирок бүгүн кубанычта жүрөм. Ошондо эмнеге кайгырдым экен эле деген күн келет, Кудай буйруса. Ошондуктан мен сиздердин кайгыңыздарды, капаңыздарды бөлүшүп, сиздер үчүн дуа кылам. Ар дайым сиздерди кубаныч, жалаң гана жакшылыктар курчасын. Эгерде мына ушул кайгы капа, мына ушул кырсык сизге келбегенде, анда сизди башка чоңураак кырсык күтүп турат. Сиз бир кырсыкка кабылдыңыз. Мисалы, ал кырсыктын айынан сиз бир колуңуздан айрылдыңыз. Мына ушул нерсеге шүгүр кылып, мына ушул нерсенин баркына жетпесеңиз, мына ушул нерсенин айынан сиз бир жакшылык таппасаңыз, анда билип коюңуз, сиз чоң бир өкүнүчтөсүз. Анткени ошол кырсык болбогондо, анда сиз башка бир кырсыкка кабылып, анда сиз бул жарыктыкта жашабай калышыңыз толук ыктымал эле. Ошондуктан урматтуу, сүйүктүү мусулман бир тууганым, баарыңыздарга кубанычтуу жашоо каалайм. Баарыңыздарга үй бүлөлүк бактылуулук каалайм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.